Либералдык билим берүү системасын өнүккөн өлкөлөрдүн окуу жайлары кеңири колдонот. Эркин өнөр билим берүүдө студент тандалган багыт менен чектелбестен башка чөйрө жана сабактардан дагы билим алат. Демек, бир учурда адабият тармагынын адисин, бир учурда бизнес жаатындагы аркалап кетет. Муну менен бирге окуу жайдын студенттери кесипке болгон тандоосу эркин болот. Занимаюсь именно переводом на Нурел дагы либералдык билим алгандардын катарында. Ал 2021-жылы Борбор Азиядагы Америка университетинин социалдык ишкердүүлүк багытын бүтүргөн. Бирок ал бүгүнкү күнү ошол эле университеттин пиар бөлүмүндө англис тилин орус тилине которуп иштеп келет. Говорить хорошо или плохо, но я закончил ОЦА очень хорошо, на хорошие оценки. Мугалимдердин жардамы менен мен бул окуу жайды ийгиликтүү бүттүм деп айта алам. Бул жерде кандайдыр бир жасаган каталарың үчүн урушпайт. Кайта каталарыңдын үстүндө иштегенге жардам берет. Албетте жогорку окуу жай жашооңдун бир бөлүгү катары калып калат. Кайсы университетте окуба, билимге умтулсаң жана жөн гана адам болсоң ийгиликке жетишесиң деп ишенем. То есть получается преподаватель. Нурел бул университеттен өзүн ар тараптуу кылып өнүктүргөнү үчүн сүйүнөт. Чындыгында Борбор Азиядагы Америка университети эл аралык көп профилдик билим берүү мекемеси болуп саналат. Студентке жекече мамиле кылуу менен бирге анын эмнеге шыктуу экенин билүү университеттин бирден бир башкы максаты. 20дан ашуун өлкөлөрдөн келген студенттер бул имараттын ичинде билим алуу менен бирге алар ар түрдүү долбоорлор аркылуу бири-бири менен пикир алмашуу мейкиндигин түзүп, коммуникациясын жогорулта алышат. Университетте бүгүнкү күнү мыкты студенттер окуйт. Биз ар бир студентке жеке мамиле кылуу менен алардын кайсы тармакка шыгы бар экенин биле алабыз. Либералдык искусство илгертеден келе жаткан система. Бизде бул система аркылуу айткандай эле ар бир студенттин эксклюзивдүүлүгүнө басым жасайбыз. Маселен, азыркы жаштар ар башка адистиктеги 3-4 жумуш алмаштырып жатышат. Алар каалаган адистикке ылайыкташа алуу үчүн биз студенттерди ар тараптуу өнүктүрүшүбүз керек. Чындыгында аталган окуу жайдын студенттери өзүнүн каалоосу менен ала турган негизги жана кошумча дисциплинардык өтө кеңири спектри менен камсыз болгону көрүнүп турду. Жана ошондой эле студенттер менен мугалимдин ортосунда достук мамиле биринчи орунда экени байкалат. Мисалга ала кетсек, бул ар бир студенттин эң чоң көйгөйлөрүнүн бири бул кесип тандоо болуп эсилет. Анан эркин өнөр деген мааниси бул окуучулар ошол тандалган учурда жана кесип тандоо учурундагы аябай чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ. Мисалы, биздин ошол эле эркин өнөр жана илимдер факультетинде, мисалы, студент биринчи жылы факультетке тапшырганда бир жылдын ичинде баягы өзүн өзү таануу же өзүн өзү билүү процесси жүрүп калат. Ошол учурда адам баласы жанагы студенттер өзү кайсы тарапка шыктуу, кайсыга аябай жөндөмүгө дал келет деген процесстен өткөндөн кийин ошол өзү тандалган кесиптердин бирисин тандайт дагы, калган 3 жыл ошону терең окуганга аракет жасайт. Сынчыл ой жүгүртүү, өзүн өзү көрсөтүү жана жазуу сыяктуу негизги эмес дисциплиналар студенттерге окуу процессинде практикалык көндүмдөрдү алууга мүмкүндүк бере алат. Айта кетсек, мындай түрдөгү билим алган студенттер эмгек рыногунда да, бизнес чөйрөсүндө да жогорку бааланат деп экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму изилдеп чыккан. Белгилей кетсек, Борбор Азиядагы Америка университети Жаңы Мун академиясына жыл сайын бир жылдык даярдоо курсуна Кыргызстан боюнча 25 студенттерди кабыл алат. Биринчи, экинчи баскычтан өткөн 25 студент бир жыл бою даярдоо курсунан бекер билим алат.